ушуга окшогон кадрлар артка тартып атат. Бир дагы мектепке директоруна кое албаймын. Мен укугумда жок. Бир гана ошол губернатордон добро алыш керек деген пикирде турат. Жерлерди ээлеп кадрларды кысууда. Мындай багыттагы айыптоолор менен Жогорку Кеңештин бир нече депутаты президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун кызматтан кыянаттык менен пайдаланып жатканын айтып чыгышты. Алар президентке кайрылып, тез арада чара көрүү зарылчылыгын белгилешти. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу Нокат районунда Апшырата эс алуу жайындагы Токой чарбасына караштуу жерди үйү менен кошо 2021 жылы өзүнүн бир тууган агасы Арапбай Жамалдиновго каттатып алганын билдирди. Оштун губернатору лесхоздун Апшыратага караштуу жерин үйүн кошо өзүнүн бир тууган агасына Жамалдинов Арапбайга оформить этип 2021 жылы лесхоздун жерлерин алып алыптыр. Мен алдымда мына официалдуу түрдө госрегистрден келген турат кагаздар. Өмүр бою бир күндө бизнес кылбай туруп, ушунча жерлерге, ушунча мүлктөргө ээлик кылган мамлекеттин бир президенттин килтеген бир облусундагы өкүлүнө бул моралдык этикалык жактан да уят нерсе. Депутаттын кайрылуусунун артынан эле анын сөзүн 4 кесиптеши кубаттап чыкты. Алар учурда аким менен облус башчылары айыл өкмөттөрдүн үстүнөн басым болуп жатканын айтып, кадр маселесин козгошту. Мектеп директорлоруна чейин кысым көрсөтүлүп жатканын кошумчалашты. Нокат районуга барып, Пулатов аймагындагы бир инвестор тарттык эле. Инвестор тартып ал инвесторлор бизге чоң мечит менен 2 садик, 2 медресе куруп беребиз деп долбоорго кол коюштук эле. Ошо долбоорго пут тосууларды кылып, ошол айылдын мечитинин имамын чакырып алып, аксакалдарды чакырып алып, ал жерде пут тосуулар кылып атат. Арыздануулар келип чыгып атат. Бир эле айтып кете турган нерсе, айыл өкмөттөргө, ошондой эле зам айыл өкмөттөргө чейин басым болуп атат. Факты менен айтайын. Айыл өкмөттөр өз арызын жазып, жумуштан кетип атат. Таза конкурстун негизинде өтүп келген жаш кадрларды өзүнүн жардамчысы менен, ошондой эле кеңешчилери менен биргеликте ар кандай кысымдарды кылып, болбогон мисалы бир башка бир оңой акча табуу максатында мыйзамга туура келбеген жерлерди мыйзамдаштырып бересиң деп, аларга басым кылып, кысым көргөзүп атат. Ошондой эле мектеп директорлоруна Парламентарийлер көтөргөн айыптоого президенттин Оштогу өкүлү дароо реакция жасап, айтылган дооматтар боюнча журналисттерге жооп берди. Президенттин өкүлү жеке мүлкүндө бир үйүнөн башка байлыгы жок экенин, ал эми аты аталган агасы көп жылдардан бери Токой чарбасынын жерин ижарага алып иштетип, мыйзамдуу колдоноорун кошумчалады. Бир күндө да бизнесте иштеген эмес. Анан ушунча мүлк дейт да. Эми мүлктөр кайсы мүлктөр экен айтпай фактылар боюнчачы. Туура менин бир гана үйүм бар, мен бардык декларацияда көрсөтүлгөн. Ал Бишкек шаарында менин үйүм бар өзүмдүн. Ана бүгүнкү күндө азыр текшерүүлөр башталса керек менимче. Мен бирөөсүнө да киришпеймин. Кайра айтат элем, ошол барып, ошол реалдуу барып көрүп, ошолорду текшерүүлөр жүргүзсүн. Сиздерге да каалайм, эгерде ошол кызыккандар болсоңуздар, барыңыздар ошол жерге барып, жанагы лесхоздун кордонун тосуп алып туруп, ошол бизге өтүккөн бекен. Ошолор боюнча маалыматтар алып келсеңиздер болот мисалгачы. Белгилей кетсек, маселе көтөргөн депутаттар менен аткаминерлер жердеш болушат. Зиядин Жамалдинов дооматтардын баарын четке кагуу менен бирге ар кандай текшерүүлөргө даяр экенин кошумчалады. Ошондой эле кадр маселелери боюнча ага депутаттар тарабынан чалуулар болуп турарын, бирок алар айткандай чечилбесин билдирди. Аны менен катар ал айыл өкмөт башчыларына коркутуу жана кысым жок экенин, болгону таза иштеши үчүн сунуш берип, керек болсо текшерүүлөрдү өткөрүп турарын айтты. Кээ бир депутаттар кайрылган туура эле айыл өкмөт башчысына дайындап бер депчи. Айыл өкмөт башчысына дайындалыш үчүн ал резервде болуш керек. Билбейм, бул депутаттар боюнча андай маалымат жок. Алар ошо резервде жок кишилерди дагы бизге берет, мисалга кылып кара бериле деп. Коргонбай уулу Жусуп кайрылган. Мен бирок мен чечип берген эмесмин туура. Башка маселе боюнча же? Жок, кадр маселеси боюнча да кайрылган ооба. Анан айтып атпаймынбы, Козуев Алишер бул жакта бир жаңы айыл өкмөт дайындалган экен. Ошол аркылуу келди деп маалымат бар биздечи. Демек ал балким акимге чыккандыр же башка жолдор менен койдурткандыр.
Депутаттардын катары менен жасалган кайрылуусунан соң вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев президенттин парламенттеги өкүлүнөн депутаттардын сөзүн өлкө башчысы Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жеткирип коюшун талап кылды. Ал эми президенттин өкүлү кайсы орган текшерсе дагы даяр экенин билдирди. Кошумчалай кетсек, Жамалдинов Ош облусун 2021 жылдын июль айынан бери жетектеп келет. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал.